Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда көчмөндөрдүн цивилизациясы, маданияты жана оюндарына сар эсеп салган көчмөн теле берүүсү. Бүгүнкү берүүбүз 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн Салбурун оюндарына арналмакчы. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда көчмөндөрдүн аңчылык өнөрүн камтыган айтылуу Салбурун оюндары орун алды. Анда бүркүт салуу, далбой ойнотуу, тайган жарыш, салттуу жаатуу боюнча таймаштар болуп, мелдештерге 20га чукул өлкөдөн командалар катышты. Спорт ордодо көчмөндөрдүн аңчылык өнөрлөрүн, күлүк тайгандарын, кыран куштары менен көз катар мергендерин көрүүгө келген чет элдиктер да, жергиликтүүлөр да арбын. Бүгүнкү күнү ушул 31 мамлекеттен катышуучулар, спортчу деп коебуз, этно спортчулар катышып атат. Биздин программада бүркүт салуу, лачын ителгиге далбой ойнотуу сынагы, тайган жарыш сынагы, ат үстүндө жаатуу сынагы, анан жерден жөө жаатуу, Кыргызстан эрежеси менен, Корея эрежеси менен жана Туркия элинин эрежеси менен абдан чоң курч мүнөздө ушул мен жогоруда токтолгон спорттун түрлөрүнөн катуу мелдеш жүрүп атат да бүгүнкү күнү. Анан ушул мурунку көчмөндөр оюнунан айырмасы ушул катышуучулардын географиясы кеңейгендиги, көп мамлекеттен келип, андан эң башкысы бардыгы ошо профессионалдык деңгээлде жакшы даярдык менен келгендиги менен айырмаланып атат да. Анан айрыкча ушул коңшу Казакстан мамлекети, Венгрия, Россия, Туркия мамлекеттери ошо жакшы даярдык менен келишиптир. Ушулардын өзүнүн азыр бүгүнкү күнү жакшы көрсөткүчтөрдү жаратып атышат. Ванда кыргыздардан боломун. Кыргызстанга бул биринчи жолу келишим. Кыргызстан жакшы экен, өзүм ата мекеним, журтум дегендей. Жакшы өзүм тууган ургумду көрүп, кызык болуп жатат азыр. Буюрса жакшы өзүм элим, өзүм жерим. Кызык экен Кыргызстан, тоолору, мындай суу дегендей жагып атат азыр, жакшы экен. Вандагы жашоо да ушундайбы кыргыздардын? Ооба, кыргыздардыкы ушундай эле, ушундай. Кыргыздын салты кандай болсо, ошондой эле. Ванда да ошондой эле. Ванда да ошо бизде Рахман Кукандын жээни болом. Ошо Ванда деле жакшы жашоодо, ушундай болуп машыгып жүрөбүз. Бармы бурдакилерде бензерли насыл? Бул фестиваль мен катышкан фестивалдардын эң жакшысы болуп жатат. Турцияда этноспорт федерациясы бар. Бирок бул оюндар спорттун түрлөрү катары жаңыдан гана өнүгүп келе жатат. Бизде да ат үстүндө жаатуу, мангала сыяктуу оюндар бар, бирок силердегидей жакшы өнүккөн эмес. Куштун пири будайык, иттин пири кумайык деп элибиз байыртадан эле эт куштун баласын аздектеп аңчылыкта колдонушкан. Бабалардын өнөрүн унутта калтырбай куш таптап, тайган агызган замандаштарыбыздан учубуз куру эмес. Бул оюндарда бүркүт салуудан 5 өлкөдөн 10 катышуучу болду. Биринчи орунду кыргызстандык Исмаилов Нурбектин оймок аттуу бүркүтү камсыздаса, экинчи орунду бул мелдештеги жалгыз аял Башкортостандык Баймурзина Гульзина айым Баркат аттуу бүркүтү менен жеңип алды. Баракелде. Ала отурган чагы. Ал эми казакстандык Кунтуйган Серикбек Лашын аталган бүркүтү менен байгелүү 3-чү орунга ээ болду. 3 айлык бүркүт, быйылкы уядан учкан балапандар. Быйыл жаңы учкан 3 айлык бүркүт, кара бүркүт өзү. Ошо башка куштардан айырмасы буну жана бакканда кантип багасыздар? Буларды бакканда жалаң свежий эт беребиз. Кан эт беребиз, аңдын этин берип, коён, карга, көбүчкөн, эски болбойт да, жаңы эт берип, кан берип турабыз. Эми таптаганда буларга өтө көп бербейсиң, жөнөп бересиң, ошол. Канча бүркүтүңүз бар? Үйдө азыр охота кылып жүргөн 6 бүркүтүм бар. 6 бүркүт, 2 ителгим, 1 ителги, 1 лачыныбыз бар үйдө. Биз айбашыптар жалаң бир туугандарым, уулум да ушул лачын салат, куш салат. Экиним бүркүт салат, куш салат, ителик салат. Айлыбызда дагы жаш балдар, кызыккан балдар бар. Мисалы үчүн артымда турган Ренат деген жигит адагы ителик салат, куш салат. Бүркүткө жаңыдан кызыгып келатат, эми бүркүттөргө өтөт го. Кудай буйрса. Айлыбыздарга, жаштарга үлгү болуп ушуларды үйрөтүп атабыз. Далбой ойнотуу эң ылдам шумкарлар же эң ылдам учкан ылажындардын мелдеши. Далбой ойнотуу шумкар канчалык көп айланса ошончо упай.
Бул мелдеште 6 мамлекеттен 11 катышуучу ат салышты. Анда кыргызстандык Абдылдаев Муратбек Ташчайнар Шумкары менен 1, Түгөлбай Абдыкадыров Ышкырык менен 2 орунду камсыздаса, өзбекстандык Илхомжан Жужаев Балабан Шумкары менен 3 орунга жетишти. Ителги бул Шамдагай болот. Бул деген жерден алат, бул асмандан тебет. Ошо, ушундай айырмаланат. Кичинекей, бул чоң, буттары кичинекей, бул самый скоростнойлор болот. Бул болгону ушу чоңдугу ушундай болот, же будан да чоңоёбу? Өңдөрү 3 айлык бул дагы. Өңдөр өзгөрүлөт. Барчын 1-2 деп ушундай болуп. Бул ошондо канча жашка чейин негизи жашашат? Бир кумтөлөк деп коет. Ошого чейин жашашат. Жакшы бакса жашай берет. 5 жыл. 5 жыл жашайт, 5-6 жылга чейин барат. Колго алабыз, элге көндүрөбүз, свежий эт беребиз, үндөйбүз, чакырабыз, өзүбүзгө кандай көндүрүп дос болуп калабыз уже. Кетпейт, мени тааныйт. Ушундай таптап. Өзүңө кызык, өзүң жакшы көрөсүң, Ооба. Бул жолу салттуу жаатуунун 5 түрү боюнча мелдештер болуп, ага 23 өлкөдөн 150 жаачы катышты. Алардын 110-ун мырзалар түшсө, 43-ü айымдар. Катышуучулардын арасында Түркмөнстандын Жаатуу Федерациясынын президенти классикалык жаатуу боюнча бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Веб Басахедов да бар. Мага бул жак абдан жагып жатат. Көптөгөн өлкөдөн жаачылар чогулуптур. Уюштуруу иштери да эң жогорку деңгээлде. Мен өзүм классикалык же башкача айтканда жаатуунун олимпиадалык түрү менен машыгам. Ал эми бул салттуу жааны үйрөнгөнүмө 1 эле ай болду. Мага жагып калды. Мында берки жааларда мелегиш жок, ошондуктан ички дүйнөң менен сезип атышың керек. Мелдештин биринчи күнү салттуу жаа менен таг атуу түрү боюнча аялдар арасында Асель Садырова өлкөбүздүн намысына жарап, узакка созулган даярдыктардын акыбети кайтып, 1 орунду камсыздады. Ал эми экинчини орусиялык Павлова Татьяна алса, коло байгеге да орусиялык жаачы Евдокия Петрова жетишти. Мырзалар арасында алтын байгени венгриялык Петер Налочи алса, күмүштү да Петердин мекендеши Ласло Каска жеңип алды. А коло байгени орусиялык Елисеев Виктор илип кетти. Ал эми мелдештин экинчи күнү Венгриянын эрежеси менен алыскы аралыкка атуу түрү орун алды. Анда эркектер арасында 1 орунду Түркия мамлекетинен келген Ибрахим Балабан, 2 орунду Фатих Юлдуз, 3 орунга венгриялык Ласеф Ласло жетишти. Мен бул мелдешти угуп 6 ай даярдандым. Кыргызстан мага абдан жакты. Биздин Калифорнияга окшошуп кетет экен. Бирок жаратылышы андан да коозураак. Венгрия эрежеси боюнча айымдар арасында 1 орунду Анна Мария Венгрия, 2 орунду мекендешибиз Элиза Тыналиева, 3 орунду Степхани Бахрен Германия камсыздады. Ушул эле аралыкка Түркиянын эрежеси боюнча мелдеште 1 орунга Олег Цыбыкжанов Россия, 2 орун Ласло Каска Венгрия, 3 орун Ногойбаев Рустам Кыргызстан. Ал эми аялдар арасында 1 орунду Татьяна Павлова Россия, 2 орунду Катерина Чернова Россия, 3 орунду Катерина Федорова Украина камсыздады. От игр кочевников я в восторге от того, как нашей культуре тюркской удается сплачивать народы разных национальностей в таком деле, которое возвращает нас к историческим корням, к истокам наших культур. И есть такие глубокие смыслы в проведении подобных мероприятий. Это позволит нам еще на очень долгое и продолжительное время оставаться самими собою в пору глобализации. Есть у нас и стрельба из лука, и конно-верховая стрельба, и кураж, и лах играют наши ребята, и байге на конях, да, проводятся. Много игр, связанные с силовыми видами таяк, тартыш у нас называется, алыш называется, аударыш, это все есть. И есть, конечно, такие игры, которые у вас вот представлены, Ордо, да, называется. У нас в эти игры сейчас уже так вот масштабно не играют там в деревнях, ну, с детьми, там взрослое поколение еще как-то сохраняется. Но так, чтобы проводились какие-то турниры на республиканском уровне, пока, к сожалению, нет. Но в деревнях присутствует. Ну, есть перспектива, куда развиваться, расти в этнических спортах, да.
Эми кезек эң кызыктуу ат үстүндө атуу түрүнө келип жетти. Бул жерде эркектер арасында 1-орунду Балас Вермес, Венгрия, 2-орунду Абзал Тулубеков, Казакстан, 3-орун Айкөз Ерлихан, Казакстан. Ал эми айымдар арасында 1-орун Ленсет Женел, Түркия, 2 Аида Акматова, Кыргызстан, 3-орунду акшылык Серена Кабалерова алды. Мен Кыргызстанга 1-жолу келип жатам. Силердин жаратылышыңар абдан кооз экен. Көчмөндөр оюну мага абдан жакты. Бул оюндар дүйнөдөгү элдерди жакындатат деп ойлойм. Мен АКШда да жаатуу боюнча мелдештерге катышам, бирок бул жактагыдай мынчалык көп жаачыларды көргөн эмесмин. Мен да алардын арасында АКШнын атынан катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Тайган салыш. Бул жолу 5 өлкөдөн 20 тайган катышты. Анда 1-орунду Бириккен Араб Эмираттарынан келген Мухаммед Аль-Мансоринин араб тайганы Тезап алса, 2-орунду Мухиддин Карабаевдин кыргыз тайганы Кылжейрен камсыздады. Россиялык Наталья Рошкинанын Учар аттуу ити 3-орунга жетишти. هي من الكلاب السلوقية العربية الأصيلة. بول يتم بارودوس عربسكي. وسؤال ثاني مع كلاب القرغيزية أي فرق؟ موجود فرق كثير في الحجم، في الرشاقة، قدرة التحمل. مثلا айырмасы өтө көп дейт, жана эмелер менен дейт, кандай чурко жол болсо, мисалы тайган иттер, кыргыз тайгандар тоодо жүгүрөр да, булар только түздүктө чуркашат да. وسؤال ثالث كان هذا العلوبة بدوي كيف هل هذا جميل أو كيف أنت استفدت من هذا اللعبة؟ نعم أنه جميل ونحن مشاركون الآن في السباق ونتمنى للجميع الفوز ونحن كذلك. Албетте аябай кубанычтабыз дейт, ошондой эле бардыгына ийгиликти каалайбыз дейт. Бул ушул иттер Аравияда дагы аңчылык кылышабы, качантан бери ушундай иттерди асырагандар көппү? إمارات. وهذا الكلب في إمارات أيضا يسود فقط للسباق. لا للسباقات فقط حاليا في السباقات هنا. ошондой эле бул эме аңчылык кылбайт экен, болгону жана жарыштарга экен да, Эмираттарда. Ал жакта көп аябай. وهناك موجود كثير ناس الذي مشغول بهذا الكلاب. نعم عدد كبير. ошондой эле уши Эмиратта ушундай иттер менен машыккандар, алик болгондордун саны көп дейт. Белдеште алтын байге үчүн 50, күмүш байге үчүн 30, коло байге үчүн 15 000 сом сыйлыктар каралган. Нурпейил Сагынбекова, Аскат Касымбеков, Темирлан Бакытов, НТ Спорт.